Саламатсыңар. Бүгүн биз исламдын чыныгы жүзү деген теманын биринчи сабагын баштайбыз. Ал Куран менен Библиянын менен тааныштырып, экөөнүн айырмачылыктары жөнүндө айтып беребиз. Алгач Курандан баштасак, Куран бул мусулмандардын ыйык туткан китеби. Түп нускасы араб тилинде жазылган, анан кийин башка тилдерге которулуп атат. Куран ислам динине ишенген, ушул динди тутунган адамдарга негизги 5 парзды аткарууну талап кылат. Биринчи силер могу экранда көрүп аткандай Аллахка ишенүү. Экинчиси намаз окуу 5 убакыт. Үчүнчүсү Рамазан айында орозо тутуу 30 күн. Төртүнчүсү зекет берүү. Бешинчиси колунан келсе ажылыкка барып келүү. Мындан тышкары исламда дагы жүздөгөн эрежелер бар. Алар аткарышчу. Мисалы, эмнени жеш керек, эмне арам, эмне адал, эмне макрөө деген сыяктуу дагы жүздөгөн эрежелер бар. Бирок негизги эрежелер болуп, же болбосо талаптары болуп, ушул 5 парздан турат. А дегенде исламга ишенген адам ушул 5 парзды аткара баштайт, анан ары терең же кирип, андан ары дагы үйрөнүп жүрүп отурат. Ал эми Библия болсо бул христиандардын ыйык туткан китеби. Библия бул 2 бөлүктөн турат. Эски осуят, анан жаңы осуят деп. Эски осуят эски арамей жана еврей тилинде жазылган. Жаңы осуят болсо толугу менен грек тилинде жазылган. Ондан 2000 жыл мурун. Библия Курандан айырмаланып, эрежелердин, парздардын жыйнагы эмес, бир гана улуу парзды адамдарга алып келген. Ал парз жаңы осуяттын Марктан жазылган жакшы кабардын 12 бөлүмү 30-31 стихтеринде мындай деп жазылат. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, бүт жан дилиң менен, бүт түшүнүгүң менен жана баардык күч кубатың менен сүй. Биринчи осуят ушул. Экинчиси ушуга окшош. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй. Булардан башка улуу осуят жок. Библия адам баласына бир гана улуу осуят тап келген. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, бүт жан дилиң менен, түшүнүгүң менен, баардык күч кубатың менен сүй. Анан, эгер чын эле Кудайды сүйсөң, анда ошонун белгиси катары баардык адамдарды улутуна, динине, расасына, башка айырмачылыктарына карабай туруп, өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй дейт. Жакының деген ошол баардык адамдарды ошондой сүй дейт. Анан булардан башка улуу осуят жок. Мындан да маанилүү, мындан да Кудайга жага турган, Кудай ыраазы боло турган бир дагы осуят жок. Сүйүү бул эң жогорку осуят. Мындан жогору осуят жок. Эми биз жогоруда айткандай, жаңы осуят бул толугу менен грек тилинде жазылган. Грек тили руханий терминдерге абдан бай тил. Ошондуктан сүйүү деген сөз грек тилинде 3 башка айтылып, анан 3 башка маани менен берилет. Айта кетсек, биринчиси мына могул эрос. Бул 2 башка жыныстын же
аял менен эркектин ортосундагы сүйүүнү эрос деп айтат. Эгерде эркек адам бир аялды сүйөм десе, анда ушул эрос деген сөздү колдонуп айтат. Экинчиси филея. Бул достук сүйүү деп айтсак болот. Мисалы, ата энесине болгон сүйүү, мекенине болгон сүйүү, же өзүнүн ишине, музыкага болгон сүйүүнү филея деп айтат. Ал эми үчүнчүсү болсо агапе. Бул Кудайдын адам баласына болгон сүйүүсүн агапе деп айтат. Библияда Иоанндан жазылган жакшы кабардын 3-бөлүмү 16-стихте мындай деп айтылат. Кудай дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Аны менен ага ишенген ар бир адам өлбөсүн, бирок түбөлүк өмүргө ээ болсун дейт. Ошол стихте могул агапе деген сөздү колдонгон. Кудай дүйнөнү агапе сүйүүсү менен ушунчалык сүйдү деп. Ал эми биздин кыргыз тилде сүйүү деген сөздүн мааниси кайсы бир деңгээлде чектелген. Ошон мисалы, бизде адамдар мен апамды же атамды сүйөм деп айтпайт. Анткени могул эрос деген түшүнүк болуп калбасын деп, мен атамды, апамды жакшы көрөм деп айтат. Ал эми могу Библияны ыйык китеп катары тутунган христиан элдеринде, тилдерде, өлкөлөрдө сүйүү деген сөздү кеңири колдонот мааниси. Бир эле аларда көбүнчөсүндө момундай 3 сөзгө бөлүнбөйт, бирок бир эле сүйүү деген сөз менен ушул 3 сөздүн маанисин бирдей камтып айта берет. Мисалы, орус тилин алсак, орустар я люблю свою маму деп айта берет. Же болбосо я люблю играть. Я люблю суп деп айтат. Биздин кыргыз тилде мен сорпону сүйөм деп айтпайт да. Анткени биздин кулакка бул жат угулат. Анткени бизде сүйүү деген сөз көбүнесе могул эрос деле түшүндүрүп, ушул эроска эле көп колдонгон. Ал эми могу филея менен агапе жөнүндө түшүнүк дээрлик жок. Бул христиан мамлекеттеринде, тилдеринде сүйүү деген сөз ушунчалык кеңири тараган. Дагы бир мисал. Бул эмне деген сөз десек, менимче экранды көрүп турган адамдардын көпчүлүгү билет. Бул англисче love же сүйүү деген сөз. Муну англисче сүйлөй албаган, билбеген адамдар дагы бул сөздү билет. Башка сөзүн билбейт, бирок бул сөздү билет. Анткени сүйүү деген сөз, сүйүүнүн мааниси кеңири тараган. Алар өзүнүн тилинде, өзүнүн элинде же мамлекетинде эле эмес, андан тышкары Азия, Африка, башка улуттарга, башка элдерге дагы кеңири тараган. Башка улуттар дагы билет. Биздин кыргыздардан сурасаң дагы бул эмне деген сөз десең, бул сүйүү деген сөз деп жооп берет. Өзгөчө жаштар. Ошондуктан Библия мындай дейт: ким сүйбөсө, ал Кудайды билбейт. Анткени Кудай сүйүү дейт. Анткени христиан дининин же болбосо христиан өлкөлөрүнүн, улуттарынын руханий, диний баалуулуктарынын эң эле туу чокусу болгон бул сүйүү болуп эсептелет. Анткени Библия ошону үйрөтөт. Кудайды сүй, анан
бардык адамдарды улутуна, рассасына, динине, эчтекесине карабай туруп, өзүңдү кандай көрсөң ошондой көрүп сүй дейт. Ошондуктан Библиянын Жакандын 1-жазган каты 4-бөлүмү 8-стихте мындай дейт: ким сүйбөсө, ал Кудайды билбейт, анткени Кудай сүйүү. Кудайдын жаратылышы сүйүү деп окутат Библия. Ошондуктан ким чын дилинен Кудайга ишенсе, чындап, чыныгы Кудайга, анда ал Кудайды жана бардык адамдарды сүйөт. Эгерде ал Кудайды сүйбөсө, адамдарды сүйбөсө, анда ал Кудайды таанып биле элек, ал ким экенин. Орусчасында мынтип жазылып турат: кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Ким сүйбөсө, ал Кудайды таанып биле элек. Анткени Кудай деген бул сүйүү, Кудайдын жаратылышы, табияты сүйүү. Ошондуктан башкаларды дагы ким ага ишенсе, чындап Кудайга, анда бүт бардык адамдарды улутуна, динине, рассасына, башка айырмачылыктарына карабай бардыгын сүй дейт. Эмне себептен сүйүү ушунчалык жогору турат? Ага кийинки стихте Библия мындай дейт: анткени ойноштук кылба, киши өлтүрбө, уурулук кылба, башка бирөөнүкүнө көз артпа деген жана башка осуяттардын бардыгы өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй деген сөз менен жыйынтыкталат. Сүйүү жакыны жамандык кылбайт. Демек, сүйүү мыйзамдын аткарылышы. Римдиктерге жазылган кат 13-бөлүм 9-10 стихтер. Киши өлтүрбө, ууру кылба, жамандык кылба деп адамдарды үйрөтпөй эле койсоң болот. Эгерде ал чын эле Кудайдын осуяты менен жашаса, Кудайды болгон аң сезими менен, чын жүрөгү менен сүйүп, анан бардык адамдарды өзүң кандай көрсө ошондой сүйүп жашаган адамга киши өлтүрбө деп үйрөтүүнүн кажети жок. Анткени сүйүү жакынына жамандык кылбайт. Анткени ал сүйөт да. Демек, сүйүү мыйзамдын аткарылышы дейт. Библия ал турмак душмандарыңды сүй дейт. Жөнөкөй эле башка улуттарды, башка диндегилерди, башка рассадагы адамдарды эле эмес, сени жек көрүп аткан, жамандык кылып аткан душмандарыңды дагы сүй деп үйрөтөт. Ал жөнүндө Матайдан жазылган Жакшы кабардын 5-бөлүмү 44-стихинде мындай дейт: Иса Теңир мындай деп айтат: ал эми мен силерге мындай демекчимин: душманыңарды сүйгүлө, силерди каргагандарга батаңарды бергиле, силерди жек көргөндөргө жакшылык кылгыла, силерди таарынткандар үчүн жана куугунтуктагандар үчүн сыйынгыла. Кудай душманыңарды дагы, силерди жаман көргөндөрүңөрдү дагы, жамандык кылса дагы, таарынса дагы, алар үчүн сыйынып, аларга жакшылык кылба дейт. Аларды сүйгүлө. Библиянын негизги осуяты, адам баласына алып келген осуяты бул сүйүү. Жада калса душмандарыңды сүй дейт. Анткени Кудайдын жаратылышы сүйүү. Муну мусулман өлкөлөрүндө же мусулман динин тутунган элдерде мындай түшүнүктүү мурда угуп көргөн эмес, мындайды биле элек. Анткени ислам дини жогоруда биз көргөзгөндөй жалаң эреже менен парыздарды үйрөтөт, бирок сүйүүнү үйрөтпөйт. Ошондуктан сүйүү дегенде бизде түшүнүк чектелүү. Көбүнчөсүн жогоруда айтылган эраска гана тиешелүү, аял менен эркектин ортосундагы сүйүү көбүнчөсүн. Аны башкача адам баласына болгон, жакынына болгон, Кудайга болгон сүйүү жөнүндө түшүнүк дээрлик жок. Анткени ислам дини бул сүйүү жөнүндө окутпайт. Курандын бир дагы жеринде ар бир адамды улутуна, динине,
карабастан ар бирин өзүңдү кандай көрсөң ошондой сүй деп окутпайт. Тескерисинче Аллах айтат: менин душмандарымды, өзүңөрдүн душмандарыңарды сүйбөгүлө дейт. Ал жөнүндө Курандын 60-сүрөсү 1-аятында мындай деп жазылат: Эй, ыймандуулар, менин душмандарымды да, Аллах айтып атат, өзүңөрдүн душмандарыңарды да дос кылып албагыла. Силер аларга сүйкүмдүүрөөк мамиле жасап жатасыңар. Алар болсо силерге келген акыйкатка ишенбей жатышат. Алар пайгамбар менен силердин эгеңер болгон Аллахка ишенип жатканыңар үчүн мекениңерден чыгарышууда. Силер менин жолумда күрөшүү үчүн жана менин ыраазылыгымды табуу үчүн чыкканыңарда, менин душмандарымды жашыруун болсо да сүйбөгүлө. Мен силердин жашыруун кылганыңарды да, жарыя кылганыңарды да жакшы билүүчүмүн. Силердин араңардан ким бул ишти жасаса, анда анын түз жолдон адашканы анык. Эгерде Аллахтын душмандарын жана өзүңөрдүн душманыңарды дагы сыртыңардан билгиспей эле, жөн эле ичиңерден эле сүйүп атсаңар дагы, анда Куран эми дейт? Анда анын түз жолдон адашканы анык. Сен анда түз жолдон адаштың. Бизде азыр модага айланып кетти го. Эмне болсо эле Аллах разы болсун деген сөздү кайталап көп угууга болот. Аллах бул жерде айтып атат: силер менин жолумда күрөшүү үчүн жана менин ыраазылыгымды табуу үчүн чыкканыңарда, эгерде Аллах разы болсун деп чыксаңар, анда менин душмандарымды жашыруун болсо да сүйбөгүлө. Душмандарыңарды сүйбөшүңөр керек, ошондо анан Аллах разы болот. Куран бир да жеринде Кудайды жана баардык адамдарды улутуна, динине карабай туруп сүй деген жери жок. Тескерисинче өзүңөр экрандан көрүп аткандай сүйбөгүлө деп окутат. Жыйынтыктап келсек, Куран менен Библиянын негизги айырмачылыгы, Куран бул адамдарга, мусулмандарга негизги могул 5 парсты аткарууну талап кылат. Анан мындан ары дагы жүздөгөн, аны кийинки сабактардан өтөбүз, эрежелерди, жоболорду көргөзүп, ушуларды аткарышың керек, ушундай жашашың керек деп талап кылат. Ал эми Библия болсо Марктан жазылган 12-чи жазылган жакшы кабардын 12-чи бөлүмү 30-31 стихтеринде биз окуган стихти канакей адамдарга алып келген улуу осуятты. Бул эме дейт? Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, бүт жан дилиң менен, бүт түшүнүгүң менен жана баардык күч кубатың менен сүй. Биринчи осуят ушул. Экинчиси ушуга окшош. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй. Булардан башка улуу осуят жок. Булардан башка Кудайга жагаарлык, Кудай разы боло турган бир дагы осуят жок. Эгерде Кудайды чын жүрөгүң менен, чын дилиңден болгон аң сезим менен Кудайды сүйүп, анан ар бир адамды улутуна, динине, расасына, башка айырмачылыктарына карабай туруп сүйсөң, жакшылык кылсаң, өзүңдү кандай көрсөң ошондой көр. Анда сен эң улуу осуятты аткарган болосуң. Андан да өткөн, андан да маанилүү, сүйүүдөн да ашык бир дагы осуят жок. Ошондуктан христиан мамлекеттеринде жанагы сүйүү деген сөз кеңири тараган. Өзүнүн мамлекетинде, өзүнүн тилинде эле эмес, башка улуттарга, башка элдерге дагы кеңири тараган. Анткени сүйүү баарынан жогору турат. Ушул негизги айырмачылыктары Библия менен Курандын, ислам дини менен христианствонун.
Мындан кийинки сабактарда мындан дагы тереңирээк, өткөн сайын тереңирээк айырмачылыктар көрүнө баштайт. Анан бул сабактардын аягында жыйынтык чыгарып көрсөк болот да, экөөнүн айырмачылыктары кандай экенин. Бул айырмачылык негизги айырмачылыктардын эле белгилери. Анан мен үмүттөнөм, бул сабактардын аягына чейин убактыңар болсо көңүл бөлүп, изилдеп, окуп, анан аягында бир өзүңөргө туура жыйынтык чыгарат деген үмүт менен бүгүнкү сабакты аяктайлык.